Assalamu alaikum туугандар. Андай чеке жерден бирок арты жагы центрге караштуу. Центрге карап турган үйдү, эски болсо дагы кичинекейтип кыйган үйдү 32 сотик аянты менен Кыргызстандан, Жалал Абадтан, Сузактан келген трактор алып туруп, трактор алып атып, мына ушу үй жолдо чыгып калып, ушул үйдү алып койду Өмүрбекке. Бул үйдү мен дагы сунуштаган жокмун. Жок жерден трактор алып атып, ошол трактор сатып аткан эженин досу бар экен, 32 сотик жери менен, бирок эч нерсеси жок экен. Сарай-марай мындай кичинекей бир 2ге 6 тоокханасы бар экен. Бирок жери кенен экен. Анты дарактар өсүп кеткен экен. Сарай үйдүн сыртынан мындай көрүнөт. Өмүрөкө. Мынакка турсаңыз, мына ошо адам ушул үйдү алып алды. Документи чыкты, бул кишиникин өткөндө алдык. Буюрса мына ушу Сузактык баягы трактор алып атып, мына ушу үйгө келип, тракторду алып атып, мына ушу үй насип кылган экен. Трактор сатып аткан эженин эмеси бар экен. Досу бар экен. Ошол мен досум үй сатат деп, бирок үй мындай экен. Эке печкасы бар. Жыгачтары калын, бул кухня экен. Дивандары менен отопление бар экен. Буюрса ушундай тыпыйган кичинекей бир өзүнчө үй экен. Антып кроваттары, отопление. Мына достор, ушундай үйлөр сиздерге кичине болсо дагы насип кылсын, кичинекей болсо дагы. Андай верандасы бар экен. Мына жерде албетте ванный комната кылса болот. Верандасы жакшы экен, жакты мага. Ошол достор, келип жашап баштап кеткенге ылайыктуу экен. Мына гараж экен, мурда мотоцикл турган деп ойлойм мен. Мына ошо машинаны баткызса болот. Ушул машинаны Жалал Абадтан бери экинчи жолу айдап келип атат бул киши. Кандай десем, адамдар президенттерди жамандайт, бирок келгенде мына ушинтип заборлорунда ондогонго күчү жетпейт. Жашоо жаман деп. Жашоону үйүңдөн башта дейт го. Үйүңдү заборлорунун оңдо, бир мамлекетти башкараткан адамга жаман сүйлөбө деп деген бир эме жок, адам жок дең. Кыскасы мына үйдүн сыртыдан ушундай бир 6 метрге 4 метр үй экен. 32 сотик аянты менен столбалар жакында коюлган окшойт. Арты жагыда выход жок экен, ошонусу чатак. Эки жагы мына алдыга эле выход бар экен да. Биякта мал кармаш өтө ыңгайлуу эмес. Могу жерде токой. Бул киши өзү мал кармайм деп келген жок. Бул киши клубника кылам деп. Могу жерде дарыя. Могу жерде дарыя, баягы алей деген дарыя. Бул киши өзү мал чарбачылыкка келген эмес, клубника кылып туруп, жакында гектар жер алып бер деген. Ошого азыр аракет кылып атам издеп. 25 гектар жер табып калса, бул кишиге дагы ошол жерди эме кылганга алып бергенге жардам берем буюрса. Достор, ушундай мынакей Хабиб байлап жүрөт, үйлөрдү карап. Колуну кайсы үстүгө 1-2 сым кошулсам берди. Үйдү сат кой антпек эле. Сизге bundan да жакшы үйлөр насип кылат буюрса. Үйлөр көп. Куттуктайм, Өмүрөкө. Балдарыңыз менен биякта жашап, клубникаңызды кыла бересиз буюрса. Гектарлап, дагы гектарлап жер алабыз, табып берем буюрса. Сиз эмне дейсиз анан? Мен не дейм? Хабиб Келгиле. насип кылсынбы? Жагыла насип кылсын, Өмүрбек сизге дагы жакшы үй алып берсиз. Көргөзбөй жүрүп, акырын шарт алып коюпсуз да. Бул үйдү мен да эле билгели аз көрүп атам го. Айтпайм, эч ким чыкпай туруп таза. Бул киши трактор келип алып атканда, мен келип документин эле алып койдум. Барып документин өзү чуркап, өзү жасап. Машина менен келгендер утат да. Машинасы менен келгендер мынтип тырышчак мына ошо акеге окшогон Бишкектен эмес, Жалал Абадтан бери машинасы менен, балдары менен келип кеткен алып. Буюрса мына эми үйгө кирип, документтерин алып, свободно кирип чыгып атат. Достор, сиздерге да насип кылсын. Биз уланта беребиз.
Саламатта болуңуздар.